Саламатсыздарбы урматтуу кесиптештер, урматтуу мугалимдер. Бүгүн биз сиздерге жардам берүүнү дагы да болсо улантабыз. Дегенибиз биздин кат куржунубузга атайын келип түшкөн бул суроого жооп берүүнү туура деп чечтик. Бүгүнкү күндө видео сабактарды бири-бирибизге жөнөтүү же болбосом келген сабактарды көрүү үчүн айтор бир канча убакыттарыбыз кетет. Бул жерде маселе кайдан жаралып жатат? Бул маселени биз өзүбүз кантип жаратып жатабыз? Жана кантип мунун чечимин табабыз? Андай болсо бүгүнкү сабагыбызда дал ушул суроолорго жооп ала аласыз. Учурда компьютерде болсун, ноутбук, уюлдук телефондо болсун, айтор өзүбүздүн даярдаган сабактарыбызды WhatsApp аркылуу түрдүү колдонуучуларга, түрдүү окуучуларга, түрдүү группаларга бөлүшүп жатабыз. А бирок сиз жөнөтүп жаткан учурда анын жүктөлүүсү, анын кийинки адамга жетип барышы үчүн болгон загрузкалар, ал эми келген адамга аны көрүү үчүн жасап жаткан загрузкасы, жүктөөсү айтор көп убакытты талап кылат. Бүгүн болсо сиздерге дал ошол маселенин оңой жана ыкчам жолун үйрөтөмүн. Бул үчүн сиздин ноутбугуңуз же болбосо уюлдук телефонуңузда деле атайын YouTube баракчасына киресиз. Ал жерде бир канча даяр сабактар бар. Ал гана эмес, өзүңүздүн даяр сабагыңызды дагы YouTube баракчасына жүктөп койсоңуз болот. Эгерде кантип жүктөйм деп турган болсоңуз, биздин баракчада мындан мурунку видеолорго кайрылып көрүңүз. Алгач, мен азыр өзүмдүн баракчамда турамын. Бул жерден мен Мурза Гапаровдун Байчечекей деген аңгемесин алайын. Эми ушул видеону сиз YouTube'га жүктөп алгандан кийин мунун шилтемесин жөнөтөсүз. Кааласаңыз жогоруда бул жерде копировать этип алып муну жөнөтсөңүз болот. Кааласаңыз поделиться деген жерди басып туруп, бул жерде бир канча социалдык тармактарга ошол эле учурда бул видеонун шилтемесин дагы көчүрүп алсаңыз болот. Телефондон деле ушул эле ыкма, телефондо бул жерде WhatsApp атайын приложениялар чыгат, ошолор аркылуу бөлүшсөңүз болот. Бул жерден сиздер шилтемени көчүрүп алгандан кийин уюлдук телефондогу эле WhatsApp'тан, мисалы мен Билерман Ордо деген атайын бир группага жүктөйүн. Мынакей, менин жүктөгөн сабагым шилтеме аркылуу кетти. Бул эч кандай телефондун памятын толтурбайт. Барган адам деле муну загрузка кылып олтуруп көп убактын албайт дагы, дароо шилтемени басып ыкчам жана тез көрө алат. Бул сизге дагы жана колдонуучуга дагы бир канча жеңилдиктерди жаратат. Ал эми компьютерди WhatsApp'ка туташтыруу боюнча дагы мындан мурунку сабактарымда айтканмын. Бул эң оңой, эң жеңил. WhatsApp'ка туташтырып алсаңыз, бир эле учурда шилтемелерди дароо ушул жерден бөлүшүп олтурсаңыз болот. Дагы да болсо сурооңуздар болсо комментарийге калтырыңыздар. Биз сиздерге жардам бергенге, сиздердин суроолоруңуздарга видео аркылуу жооп бергенге аракет жасайбыз. Сиздер менен мен Илгизбек Шамырзаев болдум. Кайрадан сиздер менен көрүшкөнчө сак саламат туруңуздар.